Стоматология жабылып, 4 кызматкер иштен кетти. Тиш доктурда каза болгон кыздын жакындарын министр кабыл алды. Берекет Грант, Берекет Универсал соода борборлорунун негиздөөчүсү менен директору кармалды. Ижарачыларды эмнеге мажбурлаган? Бөйрөк оорусунун 5-даражасы менен жабыркагандар акысыз гемодиализ ала алышат. Жыл сайын бейтаптардын саны көбөйүп жаткан бөйрөк оорусунун себептери. Ушул жана башка жаңылыктарды баяндап эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Студияда Шекер Сатыбалдыева. Саламатсыздарбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы Бишкектеги Берекет Грант жана Берекет Универсал соода борборлорунун негиздөөчүсү Болотбек Бегалиев менен башкы директору Индира Абласова алдамчылыкка шек саналып кармалганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, тергөөдө Берекет жабык акционердик коомунун жетекчилери 2017 жылдан бери ижарачыларды соода комплекстериндеги коммерциялык жайларды сатып алуу жана сатуу боюнча жалган келишимдерди түзүүгө мажбурлашкан. Алардын баасынын чарчы метри $500дөн $2000 чейин болгону, мындан тышкары ишкерлерди $500дөн $1000 чейин көмүскө компенсация төлөөгө мажбурлашкан айтылат. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, Берекет ишканасынын негиздөөчүсү Болотбек Бегалиев жана компаниянын президенти Индира Абласова кармалып, атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Өз кезегинде соодагерлер үчүн шарттарды жакшыртуу боюнча мамлекеттик саясаттын алкагында ижара акысынын 30% арзандаганы тууралуу маалымат каражаттарына такталбаган маалымат таратышып, Берекет жабык акционердик коому ижарачылардын 90%, ижара акыны 10% гана төмөндөтүшкөн деп айтылат маалыматта. УКМК мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги тарабынан мурда Кремтөбөл Камчы Көлбаевка таандык болгон 2 автоунаанын атайын кызматка берилгени тууралуу маалыматты четке какты. Атайын кызматтын төгүндө билдирүүсү жарыяланды. Маалыматка УКМК буга чейинки ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө Көлбаевка таандык унааларды аныктап, бул мүлк боюнча чечим кабыл алуу үчүн аларды мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттигине өткөрүп берген айтылат. УКМКнын балансында өзүнүн милдетин аткарууга жетиштүү сандагы автоунаалар бар. УКМК жарандарды чагымчыл мүнөздөгү, такталбаган маалыматтарга ишенбөөгө жана мамлекеттик мекемелердин гана маалыматтарын алууга чакырат деп айтылат билдирүүдө. Аламүдүн Капчыгайында жоголгон 28 жаштагы жаранды издөө иштеринин 4-күнү уланууда. Издөө ишин өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыкеев өз көзөмөлүнө алып, бүгүнкү күндө 300дөн ашуун куткаруучу тартылды. Ал эми издөө иштери кандай уланып жатат, кесиптешим Айтурган Жапаркулова жеринен таанышып келди. Изделүүдө жүргөн жаран акыркы жолу 14 январ түнү Жанат мейманканасынын камерасына түшүп калган. Андан кийин ал тоону көздөй кеткени аныкталган. Капчыгайда жоголгон Маматаалы уулу Мухамбетаалынын бир тууганы Айпери Маматалиеванын айтымында 13 январ эртең мененки саат 9:30 иниси үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайра кайтып келген эмес. Ал ата-энесине Айбек аттуу туугандарынын биринин үйүнө барып келерин айткан, бирок ал даректи таба албай жолдон адашып калган. Үй бүлөстө жалгыз инебиз. Ошо суббота күнү эртең мененки саат 9:30 чыгып кеткен бойдон жок. Биз ойлогонбуз Айбек байкем үйүнө кетти деп, чалсак Айбек байкем үйүнө баратам деген Айбек байкем үйүнө жетпей адашып кетиптир. Биз деген башка жерде издеп жүрөбүз. Понедельник биз ровдга сразу эле ошол суббота күнү эле кайрылганбыз, жазганбыз, ушинтип жоголуп атат энебиз. Бир аз талмасы бар эле, эсин жоготкойчу эле десек, сразу эле келишти, алышты. Ошо биринчи ровдга кайрылдык, анан понедельник күнү ошол пилинг телефона кылганда ошол ал эми дискушелиядан чыкты. Ошо по сей день ищем, не можем найти. МЧСтер да келди, мынакей МЧСтер бар, иштеп атышат, ровды баарына чоң рахмат, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мындан тышкары бир нече күндөн бери изделип жаткан Мухамбетаалынын эжеси инисинин акыркы 3 жылдан бери белгисиз талма оорусу менен жабыркап келгенин кошумчалады. Бул эми инем жакшынакай эле жүргөн, высшее образованияны бүткөн, оорусу деле жок болчу. Бул акыркы 3 жылда ушул белгисиз бир иногда туруп эле сүйлөбөй, бир эс үчүн жоготкон талмасы бар болчу да. Анан атак ансы деле көп деле кармачу эмес, бул иногда эле болчу да.
Анан бул үйдөн чыгып кеткен күнү деле оорубай эле жакшынакай эле кеткен. Адекватный эле сүйлөп эле мама мен Айбек байкем үйүнө барып келейин 1-2 саатта келем деп эле кеткен. Ал эси ооруса биз үйдөн чыгарбайбыз да. Ооруган адамды ким чыгарма эле кайтарабыз, жакшынакай эле жүргөн оорубай эле. Учурда биз Алам үйдүн капчыгайында турабыз. 3 күндөн бери изделип жаткан жаранды куткаруу иштерине бүгүн дагы 300дөн ашуун кызматкерлер тартылды. Алардын ичинде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери жана Инсарак тобунун куткаруучулары бар. Бүгүнкү күнгө чейин 300дөн ашык адам издөө иштери дрон менен жана атайын кинологдор иттер менен ушу жоголуп кеткен жарандарды издөө иштери жүрүп атат. Бүгүнкү күнгө азыр биз ушу Жанат мейманканасынан өткөндө бир чоң кокту бар. Ошол жакта 100дөн 120дай куткаруучу кече бир биякта тургун айтты, ошол жакта чоң коктуда дагы бир кышкы үйлөр бар деп, кышка жашаганга деп лайыкташтырылган деп. Ошол жакка азыр 120 куткаруучу кетти. Андан тышкары мындай өйдө тоого караганда теплый ключиге Ички иштер министрлиги жана волонтерлор азыр иштөө жүргүзүп атат. Ал эми бир нече күндөн бери издөө ишинде жүргөн куткаруучу Айбек Ишенбек уулу кыштын кыраган чилдесинде таң эртеден баштап кесиптештери менен биргеликте Капчыгайдагы тоо борлорун аралап жоголгон жаранды таап калсак деген үмүттө жүргөнүн айтат. Эртең менен эле келгенбиз. Таң атпай эле келип, тияктан ар бир топко бөлүп беришти бизди. Бизди топко бөлүп бергенден ошо өзүбүздүн квадратыбызды издеп жүрөбүз. Азыр бадалардын араларын, кычыктарды, кичине эмелер бар экен, таштардын ортолорун карап жүрөбүз. Жакшы ниеттер бар ушу табылып калса экен деген. Белгилей кетсек, ушул жылдын 14-январь күнү 1996 жылы туулган Маматалы уулу Мухамбеталы үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз болууда. Ал акыркы жолу 14-январга караган түнү саат 2-де байланышка чыккан. Ошондон бери анын кайда экени белгисиз. Аны издөө иштери бир нече күндөн бери уланып, 300дөн ашуун куткаруучу тартылып, аны менен катар заманбап дрондор менен иш алынып барылууда. Ошондой эле издөө иши өзгөчө кырдаалдар министри Болбек Ажыкеевдин көзөмөлүнө алынды. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ. Бишкектин четинде кулаган тик учактын көз жумган учкучу Жайыл Самудиновдун сөөгү бүгүн жерге берилди. Маркум менен коштошуу зыйнаты Бишкектеги Ак Өргө конушунда өттү. Ага коргоо министрлигинин өкүлдөрү, кесиптештери, жакындары катышты. Жайыл Самудинов 1994 жылы Талас облусунда туулган. Орусиянын Сызран шаарындагы жогорку аскердик авиациялык академияны аяктаган. Өмүрүнүн соңку учурларында коргоо министрлигинин башкы штабында иштеп жаткан. Ал үй бүлөдө 3 бир туугандын улуусу болгон. Быйыл үйлөнүүнү пландап жүргөнүн туугандары эскеришти. Айта кетсек, 17 январда Бишкектин четиндеги Фрунзе 1 авиа базасында Ми-8 аскердик тик учагы кулап, кырсыктан Жайыл Самудинов каза таап, калган 10 учкуч катуу жарадар болгон. Туркияда Интерпол тарабынан издөөгө алынган 12 өлкөнүн 42 жараны кармалды. Арасында кыргызстандыктар да бар. Бул тууралуу аталган өлкөнүн ички иштер министри Али Эрликая Твиттердеги баракчасына жазды. 13 аймагыбызда бир убакта жүргүзүлгөн Кафес 31 операциянын негизинде Интерпол тарабынан издөөгө алынган 12 өлкөнүн 42 жараны кармалды. Операция уланууда. Кандай гана болбосун, калкыбыздын тынчтыгын бузган кылмышкерлерди жөн койбойбуз. Баарын бирден кармап абакка салабыз деп жазды министр. Алар негизинен кылмыштуу топ түзүү, мыйзамсыз курал жарак сатуу, нарко соода менен алектенүү, киши өлтүрүү, адам сатуу, алдамчылык, салыктан качуу, жасалма документ менен алектенүү сыяктуу кылмыштарга айыпталышкан. Түркиянын полиция кызматкерлери жыл башынан бери эл аралык издөөдө жүргөн 114 адамды кармаган. Тиш тазалатууга барып чарчап калган 3 жашар бөөктүн окуясы боюнча 4 киши иштен алынды. Бул тууралуу Алымкадыр Бейшеналиевдин айтымына таянып, Саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди.
Ағалайық кечээ министр чарчап калган бөөктүн жакындарын кабыл алган. Алымкадыр Бейшеналиев анын жакындарына ата-энесине көңүл айтып, бул окуяга байланыштуу Иса Ахунбаев атындагы медициналык академияга караштуу медициналык борбордун директору, стоматология бөлүмүнүн башчысы, анестезиолог, стоматолог иштен кеткенин белгилеген. Медакадемиянын медициналык борборунун стоматология бөлүмү жабылды. Ошондой эле башында жардам сурап барган менчик стоматологиялык клиникада иштебей калды деген министр. Ал бул ишке күнөөлүүлөр мыйзам чегинде жазасын аларын кошумчалаган. Эске салсак, декабрдын аяк ченинде Медакадемиянын медициналык борборундагы стоматология бөлүмүндө 3 жашар кыз чарчап калган. Быйыл бөйрөк оорусунун 5-чи даражасы менен жабыркагандар 36 ооруканадан акысыз гемодиализ жасата алышат. Ал үчүн милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 2 миллиард 230 миллион 800 миң сом бөлүп аталган бейтапканалар менен келишим түзгөн. Фонддон билдиргендей, келишим түзгөн медициналык борборлордун 34-ü менчик болсо, 2-сү мамлекеттик оорукана. Кыргызстанда гемодиализ жасатууга муктаж болгон жарандар көбөйүүдө. Кененирээк кесиптешим токтолот. 54 жаштагы Роза Эмиль Акунова 1 жылдан бери гемодиализ аппаратына көз каранды. Бул ооруга ал 7 жолу операция болгондон кийин кабылган. Өзү сокулукта жашаганына карабай борборго жумасына 3 жолу келип гемодиализге барып турганын айткан бейтап, процедурадан кийин өзүн алаксытуу үчүн тигүүчүлүк менен алектенем дейт. Мен бул диализден чыккандан кийин жакшымын да, жакшы болуп барам, үйгө барып, тияктан Швейцариядан крой алып баралы үйгө тигем. Суббота, воскресенье да иштейм. Башка күндөрү диализге келбеген күндөрү иштейм да. Мынтип жатып алып барганда давление болдум деп жатып алып эмесең, сәл оорлошуп калат экенсиң. Андан көрөкүндө кыймылдап жүрө берсең, физический жактан да жакшы экен да. Билбейм, мен өзүмдү жакшы жасасам, башканы билбейм, өзүм иштеп аракет кылам да. 66 жаштагы Бакыт Макеев гемодиализ жасаткандан кийин өзүн жакшы сезип каларын айтат. Бейтап бөйрөктүн бул өнөкөт оорусуна 6,5 жыл мурун кабылган. Ал 1 жыл өз чөнтөгүнөн гемодиализге барса, андан кийин мамлекеттин колдоосу менен акысыз дарыланууга өткөн. Жумасына 3 жыл алам, 4 сааттан. Так жакшы, өзүм жакшы сезем. Алгандай кыйналбайм. Негизи азыр бесплатный алып атпайбызбы, мамлекеттин эсебинен. Ошонусу жакшы болду да. 2013-жылдан бери гемодиализ алам. Азыр абалым жакшы. Жумасына 3 жолу келем. Мамлекеттик жана жеке менчик медициналык борборлорунда бөйрөк өнөкөт жетишсиздигинен жабыркаган жарандарга гемодиализдин сеанстары акысыз жасалууда. Мындай мүмкүнчүлүк 2019-жылдын август айынан тарта ишке киргизилген. Андан бери жеке гемодиализ борборлорунун келишимдери милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду аркылуу түзүлүп, мөөнөттөрү узартылып келет. Договордун негизинде ар бир гемодиализ процедурасына 6500 сом төлөнөт. Ал эми 6500 сомдун ичине ошол гемодиализ процедурасы жана ошондой эле пациенттерге керектүү дары-дармектер ошолор кирет да. 2019-жылы декабрдын 30-нан баштап иштегенбиз. Бүгүнкү күнгө чейин азыркы тапта 430га жакын пациентке кызмат көрсөтөбүз. Кайрылгандардын 70%га чейинкиси 40 жаштан жогору болсо, алардын 60%ын аялдар түзөт. Жаштардын саны төмөн дегени менен алардын жашы 18ден башталарын кошумчалады. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду 2024-жылы акысыз гемодиализ алуу үчүн 2 миллиардтан ашык каражат бөлүп, 36 клиника менен келишим түзгөн. Алардын 34-ü жеке медициналык борборлор болсо, 2-сү мамлекеттик оорукана. Фонддун маалыматы боюнча ушул тапта Кыргызстан боюнча 2604 жаран гемодиализ алууга муктаж. Бул келишимдин мөөнөттөрү ар кандай болду. Эмнеден чыкты? Комплекстүү текшерүүнүн жыйынтыгы менен ар кандай бузулуулар, ар кандай кемчиликтер чыкты. Ошонун кемчиликтерин жоюу үчүн биз мөөнөт бергенбиз. Ошо жылдын аягында жетишпей калгандар болду. Бир медициналык борбор Бишкекке жайгашкан жана Таластык облустук бириккен ооруканасынын гемодиализ бөлүмү менен келишим түзүлгөн жок. Себеби келишимдин шарттары аткарылбагандан үчүн. Эл аралык стандарттарга ылайык жылына 500гө жакын адам гемодиализ алууга муктаж болуп, өнөкөт бөйрөк оорусуна кабылгандардын саны көбөйүшү мүмкүндүгү белгиленген. Бул көрсөткүч Кыргызстанда да байкалууда дейт. Бул ооругандардан сырткар, бул себеби бул жанагы кээ бир бейтаптар өз-өзү менен дарылай беришет.
ичет, дарыгерге барбастан өздөрү антибиотик алып ичишет, анын эрежесин сактабайт, бөйрөк ооруганда ошондон болуп атат. Ошондой эле ар кайсы жана зыяндуу энергетикалык суусундуктарды ичкенде болуп атат. Эгер алдын албаса бөйрөк дароо сыздатып оорутпаганы менен байкатпай келип адамды шишитип, ал 2-3 айда эле гемодиализге муктаж болуп каларын кошумчалады. Бейтап андан кийин операция жолу аркылуу бөйрөгүн алмаштырууга аргасыз болуп калат дешет адистер. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Нью ТВ. Жалпы өлкө аймагындагы 45 мал базардын 20-сы санитардык ветеринардык талаптарга жооп бербейт. Былтыр 16 базардын ээсине 160 000 сомдук айыппул салынган. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүүчү Өнөр жай министрлигине караштуу ветеринардык кызматтын жетекчисинин орун басары Бакыт Шарапов журналисттерге билдирди. Шарапов ошондой эле 100дөн ашуун касапкананын ичинен былтыр ветеринардык санитардык талаптарга жооп бербеген 15 касапкана жабылганын айтты. Ветеринардык санитардык талаптарга жооп бербеген жана көрсөтмөлөрдү толук аткарбаган касапканаларга 225 000 сом өлчөмүндө айыппул салынган. Ошол эле учурда Кыргызстанда бардык талаптарга жооп берген ЭАЭПтин бирдиктүү реестрине катталган касапканалар да жок эмес. Бүгүнкү күнү өлкөнүн ар кайсы аймактарында жайгашкан мындай касапканалардын саны 10го жеткени белгиледи Шарапов. Бишкектин Свердлов районунда жайгашкан Гум Чынар соода борборунун алдындагы аянтчага жеңил конструкциядагы соода түйүнү мыйзамсыз курулгандыктан курулушу токтотулуп аянтчадан алынды. Бишкек шаардык кеңеш тарабынан шаардын борбордук көчөлөрүндө жеңилдетилген типтеги объектилерди орнотууга тыюу салынып, мораторий жарыяланган. Бул боюнча Свердлов акимияты менен Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдаланууну көзөмөлдөө боюнча башкармалыгы тарабынан Гум Чынар соода борборунун администрациясына эскертүү берилген. Бүгүнкү күнү Гум Чынар соода борбору өз ыктыяры менен жеңилдетилген типтеги объектини тротуардан алышты деп айтылат маалыматта. Январдын башында соода борборунун имаратынын алдына тротуарга кошумча курулуш салынып жатканы жашоочулардын нааразычылыгын пайда кылган. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 9 миллиард 866 миллион метр кубту түздү. Бул бир ай мурунку көрсөткүчтөн туура 1 миллиард метр кубка аз. 19 декабрь күнү суу сактагычта 10 миллиард 872 миллион метр куб суу болгон. Так бир жыл мурун болсо, былтыр 19 январда суу сактагычта 10 миллиард 153 метр куб суу болгон. Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын маалымдашынча, бүгүн суу сактагычка секундасына 184 метр куб суу агып кирсе, кайра секундасына 690 метр куб суу агып чыгууда. Токтогул суу сактагычынын чөйчөгүнө 19 миллиард метр кубтан ашуун суу батат. Мындай көлөмдөгү суу акыркы жолу 2010 жылы чогулган. Акыркы жылдары суу сактагычка суу аз топтолууда. Суунун тиешелүү өлчөмдөн аз топтолушу Кыргызстанда электр энергиясынын таңкыстыгына алып келет. Мына ушундай жаңылыктар менен күн жүрүш маалымат программасынын жума күнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.